Саламатсыздарбы урматтуу Европа сырлары каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Мына ушул 2024-жылдагы биринчи чыгарылышта сиздерди көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн сиздерге Польшадагы жакшы жаңылыктар менен бөлүшкүм келди. Айрыкча Польшага жумушка келем деген адамдарды жакшы жаңылык күтүп жатат. Ошол тууралуу айтып бермекмин. Сөздү баштаардан мурун албетте сиздерди кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ошол 2024-жыл бардык үй бүлөгө, бардык адамдарга бир гана жакшылыктарды алып келсин, бир гана жакшы жаңылыктарды алып келсин. Ошондой эле кандай ой тилек кылбайлы, кандай максат койбойлу, ошонун баары аткарылып, ар бир адам бактылуу болсун деп тилемекмин. Ошондой эле албетте Кыргызстан өнүгүп, биз ушинтип кыргыздар ар кайсы чет өлкөгө барып жумуш издебестен өзүбүздүн мамлекетибизде, үй бүлөбүздүн жанында, туугандарыбыздын жанында болсок, кандай сонун болмок. Ошондуктан буйруса Кыргызстаныбыз дагы өнүгөт деп ишенип кетели. Анан албетте кайсы жакта жүрбөйлү, кыргыздар ар дайым ден соолукта бололу, иштерибиз бир гана ийгиликтер менен коштолсун. Жалпысынан айтканда бул 2024-жыл бир гана жакшылыктарды жана сүйүнүчтөрдү алып келсин баарыбыз үчүн. Жаңы жылыңыздар менен. Ошондой эле урматтуу көрүүчүлөр, эгерде каналга каттала элек болсоңуз сөзсүз түрдө катталып кетиңиз деп чакырмакмын. Себеби жаңы жылга сонун пландарды койдук. Буюрса баары аткарылып, сиздерди сүйүндүрүп, жакшы контент менен бөлүшүп турабыз деп ишенем. Эмне үчүн суранып жатам? Себеби YouTube'тун алгоритми ушундай иштейт. Канчалык сиздер каналга катталып, лайк басып, ошондой эле комментарий жазып турсаңыздар, YouTube ошол нерсени жакшы көрөт дагы, анан башка адамдарга дагы биздин видеолорду көрсөтүп баштайт. Ошондуктан сөзсүз түрдө сиздердин колдооңуздар абдан керек болот. Сиздердин колдооңуздар болбосо, анда канал болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан ар дайым суранып келебиз. Анан албетте Instagramдан да мени тапсаңыздар болот. Ал жактан Пани Толгонай деп жазсаңыз чыгат. Анан Instagramдан сиздер менен күнүмдүк жашоо менен бөлүшүп, ошондой эле кызыктуу жана пайдалуу маалыматтарды жазып турам. Эгерде Telegram колдонсоңуз, анда Telegramдан дагы бизди тапсаңыз болот. Ал жактан Польша кыргызча деп жазсаңыз, сөзсүз түрдө ошол мен жараткан канал чыгып, ал жактан ошол кыргыздар бири-бирине жардам берип, суроолорго жооп берип, маек курушуп турабыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө Telegramга дагы катталып алсаңыз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мына мен сиздер менен бөлүшкүм келген жаңылыктардын бири бул албетте айлык акы менен байланышкан жаңылык. Бул кыргыздар үчүн абдан жакшы жаңылык деп ойлойм. Польшанын өкмөтү ушундай мыйзам кабыл алды. 2024-жылдан баштап минималдуу айлык акыны абдан жакшы көтөрүштү. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, 1-январдан баштап ошол минималдуу айлык акы 4242 злотыйды түзөт. Ал эми 1-июльдан баштап 4300 злотыйды түзөт. Эгерде мына жазылып турганды өзүңүз окуп байкасаңыз, 2023-жылга караганда айырмасы өтө көп. Анткени мурдакы жылдары көтөрүлгөндө мынчалык көп сумма көтөрүлгөн эмес, азыраак гана процент көтөргөн. Ал эми быйыл абдан жакшы көтөрүлдү. Эгерде саатына иштейм десеңиз, анда 1-январдан баштап минимум 27-70 злотый. Ал эми 1-июльдан баштап 28 злотый 10 грошту түзөт. Албетте мен бул жерден бул суммаларды евро же доллар же башка валютага которуп жазган жокмун. Себеби сиз бул видеону кайсы күнү көрөсүз, мага белгисиз. Ошондуктан өзүңүз көргөн күнү интернеттин жардамы менен злотыйды сизди кызыктырган валютага которуп, ошол сумманы билип аласыз деп ишенем. Эгерде кыргыз сомун алсак, мына бүгүн 5-январ 2024-жыл, ошол күнгө 1 злотый 22 сомду түзөт. Ошондуктан эгерде сом менен биргиңиз келсе, анда сомго которуп билип алсаңыз болот. Айта кете турган нерсе, бул жерде мен албетте брутто тууралуу айтып жатам. Анткени Польшада иштегендер көбү билет, жакшы билип калышты. Брутто жана нетто деген терминдер бар. Ошондуктан ал нерсени билүү абдан зарыл. Брутто жана нетто, ошондой эле минималдуу айлык акы деген эмне экенин мен баарын өзүнчө видеодон түшүндүрүп кеткем. Мен ушул жерге ошол видеону көргөзүп коем. Ал видеону ачып, бардык маалыматтарды алсаңыздар болот. Анан мен айтып кеткен сумма бул брутто болду. Ал эми азыр нетто тууралуу айтып берейин. Неттодо канча аласыз? Мынакей, бул умова операция. Польшага келгенде көп учурда контракттын эки түрү бар: умова операция жана умова злицение деп коет. Эгерде сиз ошол умова
операция менен иштесеңиз, анда сиз алган 4242 злотыйдан колуңузга тийгени 3221 злотый болот. Ал эми 1-июльдан баштап 3261 злотый болот. Ошондуктан бул жерден жакшылап окуп карабасаңыз болот. Сизге 4242 злотыйдын канча злотый эмнеге кетип жатканын, мисалы пенсияга 414 злотый кетет, ошондой эле сиздин страховкаңызга 103 злотый кетет. Ошондой сыяктуу бардык ушул жерге канча налог төлөнсө, ошонун баары жазылып турат. Өзүңүз жакшылап окуп билип алсаңыз болот. Анткени азыр мен бунун баарын бирден түшүндүрүп отурсам, убакыт көп болуп видео созулуп кетет. Ошондуктан эгерде суроо жаралса, видеонун алдына жазсаңыз баарына жооп берем. Эгерде жана мен айтып кеткендей, Польшага келгенден кийин умова злицения менен иштесеңиз, анда сизге саатына төлөп беришет. Саатына төлөгөндө 1-январдан баштап брутто болгондо 27 злотый 70 грошту түзөт. Ал эми колуңузга тийген акча бул 22 злотый 37 грош болот. Бул колуңузга тийген акча. Ошол умова злиценияда дагы умова операциядай болуп, сиз бир канча налог төлөйсүз, ошолорду кемиткенде анан сиздин колуңузда 22 злотый 37 грош калат. Мен сиздерге ушул жерден кызыктуу бир маалымат көргөзгүм келди. Мынакей 2017 жылдан баштап Польшада минималдуу айлык акы канча болгон. Бул ошол саатына көргөзүлүп жатат. Мисалы брутто 2017 жылы 13 злотый гана болгон. Ал эми колго тийгени бул 9 злотый 49 грош. Ал эми 2020 жылы бул 17 злотый брутто болсо, ал эми колго тийгени бул 12 злотый 34 грош. Көрдүңүзбү? Айырма 2020 жылга караганда деле абдан жакшы көтөрүлгөн. Менин да эсимде, биз 2015 жылы жаңы келгенде Польшага ошондо саатына 7-8 злотый төлөнчү. Азыр айлыктар жакшы болуп калды. Айлык жакшы болгону менен албетте жашоо да кымбаттады, бирок ошондо дагы абдан мамлекет адамдарды ойлонуп, өзүнүн жарандарын ойлонуп, жыл сайын айлык акыны көтөрүп турат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен кийинки жаңылыгым бул албетте кыргыздарга тиешелүү. Бул дагы себеби эгерде Польшада иштеп жүрсөңүз же Польшага келем десеңиз, мүмкүн Польша тууралуу маалыматтарды окусаңыз билет болушуңуз керек. Польшада ушундай мыйзам бар. 18ге чыга элек балдардын баары ай сайын 500 злотыйдан мамлекет тарабынан жардам алат. Мисалы бул бир гана жарандарга жардам бербестен, ошондой эле чет элдик жарандар эгерде ВНЖ болсо, карта побуту деп коет, ошол жерде доступ до рынку працы деген знак менен жазылган болсо, анда сөзсүз түрдө ушул өзүнүн баласына 500 плюс акчасын алса болот. Ал ошо ай сайын төлөнүп берилет, 500 сомдон алса болот. Ошол 500 злотый эми 2004 жылдан баштап 800 злотыйга көтөрүлдү. Ошондо мисалы сиз 5 баланы Польшада чоңойтсоңуз, 5 балаңыз болсо, анда ошо ар бир балага 800 злотыйдан алганга укугуңуз бар болот. Албетте аны алыш үчүн сиз Польшада жашашыңыз керек, ошондой эле балдарыңыз дагы Польшада болуш керек. Дагы эң жакшы жери бул жерден 800 плюска, мисалы сиз заявка таштаганда сиздин айлык акыңыз текшерилбейт, канча доход аласыз, ошондой эле унааңыз барбы, квартираңыз барбы, кандай жашайсыз, эч нерсе текшерилбей эле жөн гана балаңыз болгон үчүн мамлекет сизге ай сайын 800 злотыйдан төлөп берет. Бул албетте көп суммадагы акча болбосо дагы баланын көп нерсесине жарап кеткен жакшы жардам деп эсептейм. Ошондуктан эгерде сиз Польшада балаңыз менен жашасаңыз, сөзсүз түрдө мына февралда башталат. Өзүңүз жашаган жерде барып, ЗУСка барып же болбосо интернет аркылуу, өзүңүз колдонгон банк аркылуу эле заявка таштап, ошо ай сайын балаңызга 800 злотыйдан алсаңыз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул болду мен сиздер менен бөлүшкүм келген маалыматтар. Албетте жагымдуу маалыматтар деп ойлойм. Ошондой эле дагы бир жолу айта кетейин, каналга катталыңыз жана бизди колдоп турууну унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен.